Бишкек балыкчы унаа жолундагы таш көчкүсүнүн чыныгы себеби ушул күнгө чейин аныктала элек. Ошол күнү болсо өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул боюнча элге так маалыматты дароо жеткире алган жок. Алгач бул ташкылоо эмес, транспорт министрлиги жүргүзгөн оңдоо иш-аракеттеринен улам болду деген маалымат тараган. Мындай билдирүү бир катар интернет колдонуучулардын нааразылыгын жаратты. Себеби министрлик жүргүнчүлөргө алдын ала эскертип коюуга тийиш эле. МЧСтикинде берилип кетиптир, жанагы склонду разгрузка кылып депчи. Биз эч кандай склонду разгрузка кылган эмеспиз. Склонго тийишкен эмеспиз. Склон деген боору да жана жардын бооруна. Биз жолдун бетине түшүп калган гана жанагындай таш, кумдарды жолдон тазалап турдук да. Анан бул жерден жанагы ошо жардын бетин тазалап атып, анан Минтранс өзү түшүрүп алыптыр дегенге чейин түшүнүк кетпеди. Бул туура эмес түшүнүк. МЧС деле өзүлөрүнүн жанагындай информация туура эмес кетип алгандарын мойнуна алып атат. Ал ортодо социалдык түйүндөрдө бул жагдайга Боом Капчыгайынын жээгиндеги граффитичилердин эмгегин да айыптаганга жетишишти. Алардын балбал таштарды мазактаганы жаратылышка да жаккан жок дегендер да болду. Азырынча жердин көчүшүнүн себептерин иликтөө боюнча мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Алар кооптуу жагдайдын келип чыгышына бир нече факторлор себеп болушу мүмкүндүгүн айтышат. Мону естественно откос деп атына. Мисалы, бул буяк бет болот да, мисалы, бул болсо естественно откос. Ошо естественно откосту мындай болуп кесилип алынат да. Анан ошол негизинен буяктагы тоолордун немелерси, массасы буяк жагындагы таянычы жок болгондуктан анан буякты өстөй түшүшү мүмкүн да, ошо оордук кесепетине. Андан сырткары мына жанында эле жыды өтүп атат, жыдыда дагы вибрация берет да. Вибрация бергенде мына бу жерде болгон ошо бошоп калган грунттарга дагы кандайдыр бир өзүнүн залалгасын тийгизет да. Мындай көрүнүш кайталанбайт дегенге учурда бир да орган кепилдик бере албайт. Өлкөдө ташкылоо коркунучу бар аймактар жүздөп саналат. Мисалы, Боом Капчыгай өзүнөн өзү эле ошо коркунучтуу немелерден, участоктардан болот да. Эли мындан кийин болбойт деп дагы биз да айта албайбыз. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол жерге дамбалар курула тургандыгын азыр эми айдан ачык да. Ал эми андан сырткары көптөгөн участкаларыбыз бар. Ошол жерлерге жанагындай болгон ошондой жанагындай таштардан кулашынан же болбосо ушундай болгон шиленилерден коргоо боюнча иш-чаралар жүргүзүш керек да. Муну болсо ошо жанагы транспорт министрлиги муну жол куруучулар менен бирге эске алат деген ойдобуз. Туристтик сезон кычап турган чакта таш кулап кан жолду бууп калышы өлкөнүн аброюна залакасын тийгизбей койгон жок. Мындан ары тийиштүү мекемелер кооптуу жайларды тактап алдын алуу аракеттерин көрбөсө, арты жакшылык менен аяктабайт дешет эксперттер. Эскертүүлөрдү коюп, ошонун баарын жасап туруп коюп коюш керек да. Анткени дагы Кудай сактаптыр, эч кимди баскан эмес, эч ким эметкен эмес. Ал казыр осунакей жай убагында болсо, ал жолдун инстинкциясы аябай чоң да. Мындай эмес 5-нчи күндөрү, 1-нчи күндөрү, воскресенье күндөрү машина бири-биринин артынан тизилип кетет да. Ошондо ошондой жер көчкү көрсө, машина эч жакка кача албай калат да. Ошон үчүн болсо ошолорду болсо эске алып болсо, ошондой бир чараларды көрүш керек да. Кечээ болсо Боом Капчыгайында кулаган таш аралаш шагыл тазаланып, унаа кыймылы жанданган. Учурда окуянын кесепеттерин жоюу боюнча иш-чаралар уланууда дешет адистер. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.